Билим берүү боюнча эл аралык деңгээлдеги дасыккан адис, тренер, мыкты илимпоз, өз ишинин эксперти, Назарбаев университетинин профессору, PhD доктор Дүйшөн Шаматов Ош облусунун Кара Суу районунун 30 айыл өкмөтүнө караштуу Кара Дөбө айылында 1969 жылы 1 январда жарык дүйнөгө келген. Атасы Али Шаматов, апасы Саткынбай Бадерова. Дүйшөн агайыбыз 11 тууган, 3 агасы, 3 эжеси, 3 карындаштары бар. Агайыбыз ушундай кереметтүү үчтүктөрдүн ортосунда жаралган. 1976 жылы 30 айылынын борборундагы Надежда Крупская атындагы номер 75 орто мектебинин босогусун аттайт. Мектепте эң алдыңкы окуучу болуп 1986 жылы аны ийгиликтүү аяктаган. Мектепти бүткөндөн кийин Ош шаарындагы педагогикалык пединститутунун чет тилдер факультетине тапшырат. 1 жылдан кийин Советтик армиянын катарында кызмат кылуу үчүн алгач Одессада, кийин Батыш Украинада кызмат өтөйт. Аскерден кайтып келип, кайрадан 1989 жылы окуусун улантып, билим алуу, окуу дегенде аябай тырышчаак, алдыңкы студенттардын катарында болуп, 1993 жылы окуусун бүтөт. Ошол эле жылы аракетчилдигинин артынан өзү окуган факультетке окутуучулукка сунушталып, Ош МУдагы жаш окутуучу болуп эмгек жолун баштаган. Дүйшөн агай бир учурда эле 3-4 жерде талыкпай эмгектенген. Чет тилдер факультетинде, түрк лицейинде, Ош МУнун башка факультеттарында жана жеке репетитор болуп дагы бир убакытта эмгектенген. Билимин дагы тереңдетүү максатында 1996-98 жылдары Пакистандын Карачи шаарында жайгашкан Агахан университетинин билим берүү институтуна конкурстан өтүп, магистратурада окуйт. Изилдөө жүргүзүп, мугалимдердин билимди баалоо стратегиялары деген темада магистрдык ишин ийгиликтүү коргогон. 1998 жылы Ош МУда жумушун кайра улантып баштайт. Кошумча дагы семинар жана тренингтерди өтүп, өз тажрыйбасы менен бөлүшкөн. Ошол эле учурда Кыргыз-Өзбек университетинде англис тили кафедрасында жетектеп иш алып барган. Билим дегенде ичкен ашын жерге койгон агайыбыз 2000 жылы докторантурада билим алуу үчүн конкурска катышып, андан өтүп, өз билимин өркүндөтүү үчүн океандын ары жагындагы Канаданын Торонто университетинин билим берүү изилдөө институтунун PhD докторантурасына окууга мүмкүнчүлүк алат. Канададагы докторлук илимий ишин Кыргызстандагы жаш мугалимдердин калыптанышы деген темада жазып, 2005 жылы ийгиликтүү коргоп, PhD наамына ээ болгон. Окуусун аяктагандан кийин 2 жыл Карачидеги билим берүү институтунда магистрант жана докторанттарга сабак берип, илимий изилдөөлөрдү жасап эмгектенет. 2007 жылы Бишкек шаарындагы Борбордук Азия университетинде илимий кызматкер болуп да иштеген. Кыргыз билим берүү академиясында да эмгектенген. Билим берүү тармагында илимий изилдөөлөрдү жүргүзүп, ар кандай эл аралык долбоорлордо иштеп, Борбордук Азиянын мамлекеттерине жана ошондой эле АКШ, Туркия, Канада, Йемен жана башка мамлекеттерге конференцияларга жана билим берүү долбоорлоруна катышкан. 2013 жылдан бүгүнкү күнгө чейин Астана шаарындагы Нурсултан Назарбаев университетинин профессору болуп эмгектенип келе жатат. Дүйшөн Шаматов илим жолунда 20 мамлекеттерде конференцияларда болду. АКШ, Улуу Британия, Венгрия, Туркия, Таиландда жүрдү. Андан сырткары Йемен, Пакистан, Тажикстан, Казакстанда илимий изилдөөлөрдү жүргүзүп келди. Агайдын илимий изилдөөдөгү негизги багыттары билим берүү тармагын реформалоого байланышкан. 130 илимий жана методикалык эмгектери, анын 4 монография, 94 илимий макалалар, 32 окуу методикалык басылмалары басылып чыккан. Каарманыбыздын ишмердүүлүгүндөгү жетишкендиктери үчүн бир канча сыйлыктарга ээ болгон. 2017 жылы Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин Билим берүүнүн мыктысы төш белгиси, 2018 жылы новатор окутуучу, 30 айылынын ардактуу атуулу, 2019 жылы лидер окутуучу, 2020 жылы устат окутуучу жана башка көптөгөн ушул сыяктуу сыйлыктардын ээси болгон. Бирок алардын ичинен эң баалуусу бул элдин берген сыйлыктары. Алар бүгүнкүнүн Дүйшөнү, Айтматовдун азыркы Дүйшөнү, аты да, заты да Айтматовдун каарманы Дүйшөнгө окшош. Билим берүүдөгү трансформациялык лидер сыяктуу наамдар берилген. Дүйшөн Шаматов үй бүлөлүү, жубайы Айсулуу эжейбиз. Алар бир уул, 2 кыздын бактылуу ата-энеси. Балдарынын уулусу Айдан, кийинкиси Айдеме, кенжеси Алияна. Чыңгыз Айтматов Дүйшөндө чыгармасында жаратса, ал эми дагы бир Дүйшөн билим берүү айдыгында өз билимин аябай келечек муунга тартуулап, бүгүнкү күндүн Алтынай Сулаймановаларын чыгарууга далалат кылып келет. Биз Дүйшөн агай менен сыймыктанабыз.